Assalamu aleykum жакшыларым. Санжыра керекпи же керек эмеспи? Санжыра коомдогу эң чоң дилеммалардын бири. Айрымдары санжыраны феодализмдин калдыгы деп эсептесе, айрымдарыбыздын кызыккан хоббисине айланды. Деги санжыра азыркы цифровизация болуп жаткан заманга керекпи? Илгери Раматлык союз маңкурташтырганда санжыраны насвай чегип, отурган аксакалдардын эрмеги болсо, бүгүн санжыраны КТРден аргемибиз өз бабаларыбызды мактана баштагандыктан, уруулардын арасында тымызын атандаштык байкала баштады. Санжырада айтылган баяндарды ар бир урук өзүнчө чечмелеп, бири-бирин кемсинткен учурлар байкалып жатат. Айрым уруулар өздөрүнүн ким, желектеринен бери чыгарып, өзүнчө бир кичинекей Кыргызстан болуп алышып, жерлерде курултай уюштура башташты. Башыбыз бирикен жерде, сураштыра келсең, же молдонун, же хан бийлердин, жок дегенде бир баатырдын урпагы болуп чыга келебиз. Ар бир капчыктуу, мансаптууларыбыз ата бабаларына Карл Маркс менен Владимир Ленинден дагы чоң кылып эстеликтерди тургузду. Жок болсо атайын тарыхчыларды жалдап, өз уруусунан гана баатыр издеп жатышат. Жеген нанын акташ үчүн тарыхчыларыбыз дагы тезектен гүл жасап, айрым жылкы тийген бандит ууруларды баатырга айландырып жиберди. Тарыхтагы атандаштык, учурдагы саясатка дагы залакасын тийгизди. Шайлоолордо кокту колот болуп, ар кайсы топ өздөрүн өкүлүн алып чыгып жатканы өкүндүрөт. Бүт талапкерлердин ата жотосуна чейин иликтеп чыгабыз. Жазылган докладты шар окуй албаса дагы өзүбүздүн уул деп жогорку кеңешке чейин жогорулаттык. Ата-бабаларыбызда ушундай жат көрүнүштөр бар беле? Албетте жок болгон. Анда неге санжыра сүрүштүргөн? Кол жазма жок болгондуктан, ооз эки санжыра ар бир кыргыздын паспорту болгон. Алыш бериште, соода сатыкта санжыралуу калк аманатка кыянат кылышкан эмес. Мындай тек сүрүштүрүү ак сөөк, тектүү элдерде гана болгон тарихий табылга. Ар бир кыргыз татыктуу жашап, укумдан тукумга сөз калбаш үчүн, келечектеги урпактарына уят болбош үчүн ардактуу, намыстуу жашаган. Кыз алып, кыз бергенде уругунда оорулуу адамдар, уруу каракчылар жок бу деп такташкан. Эч качан саясатка санжыраны аралаштырган эмес. Азыркы учурда дагы жооптуу кызматтарга койгону жатканда, бардык өлкөлөрдүн спецслужбасы талапкердин ата тегин сүрүштүрөт. Демек мунун баары бекер эмес экен да. Түрктөр начар, кылмышкерди сойсуз дешет. Сойсуз дегени тексиз деген. Түн жамынган, уруу селсаяктар дайыма тегин жашырат, же такыр билбейт. Анткени былыгы ачылса, доого өзү эле эмес, бүт тууган уругу кошо жыгылган. Каалайбызбы, каалабайбызбы санжыра саясат менен камыр жумур болуп кетти. Ар бир чиновниктин кылмышын туугандары жашырганы аракет кылат. Кандай кылыш керек? Кытайда коррупционерлерди атып дагы түгөтө албай жатат. Эми Голливудтагы кызыл килемдей кылып, Кыргызстанга кыянаттык кылган коррупционерлердин аттарын санжырасы менен кара килемдин үстүнө жазып койсок, паракорлук бир кыйла азаймак. Санжыра эмне үчүн керек? Биринчи, коомдо зына азаят. Акматтын же Эшматтын кыздары начар дебейт. Баланча уурунун кыздары начар дешет. Ар бир урук өз кыздарын колдон келишинче жакшы тарбиялайт. Экинчи, коомдо кедейлер азайып, селсаяктар менен жетимдер көчөдө калбайт. Ар бир уруу же урук өз тууганына милдеттүү түрдө жардам берет. Үчүнчү, кылмыштуулук азаят. Ар бир адам кылмышка барарда бүт тууган уругу менен шерменде болоорун билгенде гана кылмыштын тизгини тартылат. Коомдогу ар кандай тенденцияны туура пайдаланса, сөзсүз ийгиликке жетебиз. Санжыра азыркы саясий тил менен айтканда коллективизм.